Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Акыркы учурларда коомчулукта ар кимдин жеке аброюна шек келтирип, расалык, этностук жана улуттук кастыкты козутууга аракет кылган кары жашты көзгө илбей, социалдык тармактарда сөгүнүп сагынып, ал эми мындай аракеттерин кадимкидей эле көрүнүш катары кабылдаган интернет колдонуучулар көбөйдү. Алардын мындай ыплас аракеттерине чукулунан чара көрбөсө, коомчулукта улуттук нарк насил, каада салт деген негизги баалуулуктарга доо кетип жатканы анык эле байкалууда. Ал эми интернет желелеринде мына ушинтип адеп акылакты жыйыштырып коюп, сөгүнүп сагынган адамдардын аракетине миңдеген жарандар, анын ичинен жаштар күбө болуп жатат. Андыктан бул коомчулукка кандай таасир берип жатканын айтпаса да белгилүү. Ушул тапта укук коргоо органдары мына ушундай көрүнүштөр менен күрөшүүдө. 13-июнда Кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде блогер Бауыржан Абдумаликов кармалды. Ал өзүнүн Instagram баракчасынан 2025 жылдын 26 майында Ош облусунда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 20 жылдык жолугушуусунан кийин жолдошунун колунан каза болгон келин тууралуу коомдо резонанс жараткан маалыматты тараткан. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында Абдумаликов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Ак жол чек ара көзөмөл бекетинен кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Азыркы учурда бардык тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иш-чаралары улантылууда. Мен ошол түз эфирде отурганда, ошол 20 жылдык боюнча суроо бергенде мен өзүмдүн жеке оюмду айтып комментарий берген элем. Ошол сөзүм үчүн кечирим сурайм баарыңыздардан. Ысык көлдө акча жана уюлдук телефон тоноого шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматта айтылгандай 15 июнда 1995 жылы туулган жаран Бостери айылынын Ярмарка базарынын алдынан 1,5 миң сом акчасын жана Redmi Note үлгүсүндөгү уюлдук телефонун белгисиз эки жаран күч колдонуп тартып алгандыгы боюнча милиция кызматкерлерине кабарлаган. Бул факты боюнча ыкчам кармоо иш-чаралары жүргүзүлүп, милициянын кайгуул кызматы башкармалыгынын жана кайгуул күзөт полкунун кызматкерлери тарабынан кылмыштын изи суу электе кылмышка шектүү катары 1995 жылы туулган эки жаран кармалып, Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ушул тапта бул факты боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарды кылмыштарды алдын алуу үчүн этият болууга жана шектүү жагдайлар жаралса дароо 102 кызматына жана 0777 102 102 ишеним номуруна кабарлоого чакырат. Бул факты боюнча издөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен милициянын кайгуул кызматынын жана милициянын күзөт кызматкерлери тарабынан изи суу электе шектүү жарандар кармалып, алар 1991 жылы туулган эки жаран кармалып, Ысык көл областынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ысык көл районунда адам уурдоого шектүүлөр кармалды. Тактап айтканда 2025 жылдын 15 июнь күнү саат 10:40 чамаларында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө Ысык көл районунун Семеновка айылынан белгисиз балдар Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага бир кызды күч колдонуп салып кетти деген билдирүү түшкөн. Ыкчам издөө иштеринин негизинде жол коопсуздук кызматынын жана кайгуул милициясынын кызматкерлери тарабынан кылмыш иши изи суу электе ачылып, кылмышка шектүү Ысык көл облусунун Ак суу районунун 99 жылы туулган тургуну кармалган. Ал Mercedes-Benz 211 үлгүсүндөгү автоунаасы менен Түп районунун аймагынан табылып, жанындагы Түп районунун 98 жылы туулган тургуну менен бирге кызды күч колдонуп салып келе жаткан жеринен кармалышкан. Орун алган жагдай боюнча тиешелүү териштирүү жүргүзүү үчүн кармалган балдар күч колдонуп салып келе жаткан кыз менен бирге Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Борбор калаада өткөргөн рейдте орун алган окуяларга токтолсок, жол коопсуздук кызматкерлери адаттагыдай эле өткөн ишемби жана жекшемби күндөрү түнкүсүн шаар көчөлөрүн күзөтүп, ичип алып унаа айдаган бир нече айдоочуларды колго түшүрүштү. Эрежеге ылайык кармалган ар бир жаран Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бул жерде айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкени ичпегени расмий тастыкталган соң
тиешелүү протоколдор толтурулуп, андан ары чара көрүү үчүн атайын органдарга өткөрүлүп берилет. Бул дем алышта дагы өткөн жумалардагыдай эле спирт ичимдигин ичип алып, шаар көчөлөрүндө бейкапар унаа айдап жүргөн жарандар көп экени белгилүү болду. Ар жума эс алуу күндөрү Борбор калаада мына ушундай көрүнүш. Айрыкча спирт ичимдигин ичип рульга отурган жол коопсуздук кызматкерлерине моюн бербеген бейбаш айдоочулар көп учурда жол кырсыктарынын себепчилери болуп калууда. Анын кесепетинен ден соолугунан ажырап, ал эми кээ бир учурда үрөө учурган жол кырсыктары адам өлүмү менен коштолгон окуялар болуп жатат. Анын үстүнө өлкө аймагында машиналардын көптүгү, айдоочулардын жол эрежелерин жетиштүү деңгээлде билбегени ондогон жол кырсыктарынын келип чыгышын шарттап жатат. Мына ушундан улам азыркы учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы көз ирмебей иш алып барышы керек. Ушул тапта Ысык көлдө жайкы туристтик сезон башталып, унаалардын агымы көбөйдү. Акыркы учурда унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алып айдап жүргөн айдоочулар жол коопсуздук кызматкерлери үчүн өзүнчө бир көйгөй жаратууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда унаанын терезелерин караңгылатуу акы төлөнүүчү кызмат. Мыйзамды сактабагандар үчүн белгилүү бир өлчөмдөгү айып пул салынат. Жол коопсуздук кызматкерлери дээрлик ар бир рейдте унаасынын терезесин мыйзамсыз караңгылаткан айдоочуларды кармайт. Кезектеги рейд учурунда дагы жол эрежесин бузган бир нече айдоочу кармалып, терезелеринин караңгылатылган каптамалары сыйрылып, айдоочуларга болсо мыйзамдын негизинде протоколдор түзүлүп, айып пулдар салынды. Рейд учурунда аныкталган терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган. Ал бул айдоочуга карата тийиштүү 20 миң сом айып пул салынып атат. Ушул жылдын 1-июлунан тарта унаага милдеттүү камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга айып пул салына баштайт. Бул тууралуу Кыргызстандын камсыздандыруучулар ассоциациясы дагы бир жолу эскертип, ушул айдын соңуна чейин айдоочуларды ОСАГО полисин алууга чакырды. Эске салсак, айып пулдун көлөмү жеке жактар үчүн 3 миң сом. Аталган мыйзам 2015-жылы эле кабыл алынган. Бирок жеке жактарга айып пул салуу 2025-жылдын 1-июлунан баштап гана колдонулат. Белгилей кетүүчү жагдай, ОСАГО бул жөн гана формалдуулук эмес. Жол кырсыгы болгондо сизди жана башкаларды коргогон каржылык коопсуздук. Ал жабыркагандарга келтирилген чыгымдын ордун төлөп берүү менен сизди чоң чыгымдардан сактайт. Ушул тапта камсыздандыруу компаниялары кеңейтилген график менен иш алып барууда. Ошондой эле полисти онлайн сервистер аркылуу да тар издөөгө болот. Айдоочулардын эсине кеңеш жана маалымат алуу үчүн 1292 жалпы байланыш номери иштеп жаткандыгын белгилей кетмекчибиз. Бүгүнкү күндө бизде туристтик мезгилге байланыштуу дагы кошумча күч каражат Ысык көл областына жиберилди. Бул биринчиден бизде ушул туристтик мезгилде күч каражат транспорттун көбөйгөндүгүнө байланыштуу, эс алуучуларыбыздын көбөйгөнүнө байланыштуу дагы кошумча күч каражаттар жиберип атабыз. Себеби дегенде мына өзүңөргө белгилүү болгондой жол тыгындарын болтурбоо максатында, жол кырсыгын болтурбоо максатында жана ошондой эле жарандарга жардам берүү максатында иш-чаралар күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.